Assalamu alaikum mekендештер. Мен кечеги жогорку кеңештеги Алахан Кимсанбаевдин камалып отуруш боюнча түзүлгөн комиссия боюнча бир түзүлбөй калган комиссия боюнча өзүмдүн оюмду айтып коеюн дедим эле. Ал жерде эки фракциянын атынан бизден чыкпайт, биз ошол комиссия курамына адам көрсөтө албайбыз деди Азамат экенсиңер. Себеби ал күтүлүп турган нерсе эле. Адахан Мадумаровдун камалып олтурганы боюнча комиссияны түзбөшүңөрдү дагы билет элем мен. Мен бул жеке оюм. Себеби силер өз эрки жок, коркок, чоркок депутаттар экенсиңер. Бул жалпы депутаттарга эмес, бул кээ-биркилериңерге. Бирок кээ-бирки эмес экенсиңер, силер көпчүлүк экенсиңер депутаттар. Мен бул өзүмдүн гана оюм, силерди бүгүндөн калбай бүгүн таркатыш керек, силерди эртең кеч болуп калат. Себеби ушу бүгүнкү күнгө чейин көрдүк, кыргыз элинин биздин балдарыбыздын келечегине каршы келген мыйзамдарды пакетте өткөзүп салдыңар силер. А бүгүн жөнөкөй бир комиссия түзүп коелу десе, бардыгың көпчүлүгүң каршы чыгып атасыңар. Силерде себеби эрк жок да. Силерди чынында кыргыз эли колдогон эмес деп эсептейм мен силерди. Силер бир олигархтардын же болбосо байлардын этегине намаз окуп, силердин өз эркиңер жок. Ошол силердин начальнигиңер силердин жанагы акчасын төлөп депутат кылып койгон адамдардын чийген чийигинен чыкпайт экениңерди бүгүн тастыктадыңар. Силер эч качан кыргыз элинин кызыкчылыгына мыйзамдарды жаза да калбайсыңар, жазган мыйзамдарды колдой да албайсыңар. Силердин өзүңөрдүн эркиңер жок. Себеби эгерде силерде чынында эрк болгондо, бизди эл колдогондо өзүңөрдүн тилиңер менен айткандагыдай депутат болгонуңарда, бүгүн кыргыз мамлекети башкача мамлекет болмок. Бүгүнкү күнгө чейин бүгүн эле болуп калган жок бул. Алмазбек Атамбаев силерди жакшат койгон экен. Кой деппи же болбосо чимкириктер деп. Силер ал наамга да татыктуу эмес экениңерди бүгүн тастыктадыңар, жогорку кеңештин депутаттары. Силерди чукул арада таркатыш керек. Силер бир мүнөт отурган ал жерде уже моралдык да укугуңар калбады. Силер эч качан кыргыз элине жакшылык кылбайт экениңерди тастыктайсыңар. Силер өз укугуңарды коргой албайсыңар. Жалпы кыргыз элинин укугун кантип коргойсуңар депутаттар? Силерди бүгүндөн калбай таркатыш керек экен өз силерди. Силер намыс, арет, мамлекет деген бир сезим жок экен силерде. Ошон үчүн Өмүрбек Текебаев бекер айткан эмес экен силерде. Чын-чынына келгенде башка айтар сөз калбады силерге. Ат койгум деле келбейт, Кудайдан корком. Бирок өз оюмду айтканга кыргыз мамлекетин жараны катары укугум бар. Себеби ошол мен жашап аткан мамлекетте силер депутат болуп отурасыңар. Бирок менин балдарымдын, кыргыздын келечегин талкалап атканга силер чоң салым коштурасыңар депутаттар. Көпчүлүк депутаттар, бул жалпыга эмес.